Урматтуу төрага, менде бир сунуш бар эле. Бул мыйзам боюнча биз комитетте караганбыз, колдогонбуз. Бул жерде салма соктуу министринин орун басары отурасы. Жогоруда Медербек Кубанычбекович өтө маанилүү нерсени айтып кетти да. Ошого сиздер дагы мисалы аптекаларда саткан сатуучулардын лицензиясын дейбизби, же болбосо ошолордун баардыгын караганга силердин толук укуңар бар да турабы? Ушул күнгө чейин 6 айдан бери биз дагы айтып келебиз да, мына Ош шаарында кармалды, аптекаларда, магазиндерде ушу психотроптук дарыларды сатуу боюнча биздин окуучулар кармалып жатат деп. Анан ошолор сиздер ички иштер министри менен биргеликте иш алып баргыла деп мен бул жерден протокол тапшырма да бергем да. Ошолор боюнча сиздер эмне жумуш аткардыңыздар? Эмне кылып келе жатасыздар? Азыр сиздерге так даана айтып койду да Медер мырзачы. Сиздер ушул сунушка кандай көз караштасыңар? Жооп бериңизчи. Рахмат. Биз тараптан ошол МВД менен чогуу текшерүү өттү. Ошол сентябрдан баштап 3 айда 6 ушул информация түшүп, 6 аптека текшерилип, штраф салынды. Бул биринчи ошондо мыйзам боюнча предупреждение штраф салгандан кийин уже 3-чү жолу только лицензияга сотко караштырып лицензия алынат да аптекаларданчы. Бул биринчи. Экинчиден тизмеси бекитилди. Ошо психотроптук препараттар ошо фармацевтик организациялар менен баары менен иш болуп туруп, ал реестрде электронный прослеживание иштеп туруп, ошого киргизилди ошо перечендерчи. Ушул азыр экинчи этапта электронный рецепт дегенде база бар информационный, ошо менен интеграция кылып туруп ишке киргизебиз да. Электронный рецепт менен ошол бул прослеживание менен да чогуу караштырып, ошо эле департаментте караса болот да. Бул легальный ошо официалдуу кирген психотроптук дарылар боюнча да. Рахмат. Караса болот эмес, урматтуу министрдин орун басары, караңыздар милдеттүү түрдө. Жаштар биздин келечегибиз. Жаштар биздин эң чоң байлыгыбыз. Ошондуктан сөз түрдө караш керек. Бир эле чоң шаарларды эмес, Кыргызстан боюнча караңыздар. Жана ошондой эле кээ бир аптекаларда уруксаты жок сатуучулар да отурат да. Ошол боюнча көзөмөлгө толук алыңыздар. Урматтуу төрага, ушул боюнча мен мына 3-чү жолу протокол тапшырма берип атам. Сиз дагы берип койсоңуз протокол тапшырманы, ушул боюнча кат түрүндө жооп беришсин. Республика боюнча аптекалар текшерилсин, каралсын. Уруксаты жок адамдар сатып кармалып атат. Ош шаарында, башка шаарларда. Рахмат.